Assalamu alaikum, daha bir ret. Xitayдын автоунааларын токтотушту учурда международный документтери талапка жооп бербейт экен. Бул жерде азыр өтө көптөгөн начальниктерине чалып атат, бирок ишке ашпай атат. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Причина остановка не болду туган? Международный документтер жок болду талапка. Международный хулигандарда да алсак элес. Будан не? Тонировка жок десем болбойт. Текшеребиз атабы? Аппарат жок экен буга. Аппарат жок экен. Чип текшере берсе. Болду. Рахмат. Буда азыр тонировка барбы, жокпу? Ошону текшерүү процесс жүрүп жатат. Учурда кандай реакция болот милицияларда көрөбүз. Өзү Кыргызстан Республикасына бөлөк улуттар, бөлөк мамлекеттен келген машинелер каалагандай жүрүп, каалагандай келип кетип үйрөнүп калышкан. Ошого дагы буларды жакшылап текшерип, мыйзам негизинде тонировка чынында барбы, жокпу, ошолорун бир сыйра карап, болсо мыйзамдын негизинде буларга протокол толтуруш керек. Жана Кыргызстандан чыкканга дейин штраф төлөнгөн, штрафын төлөп анан чыгыш керек. Болбосо буларда эч кандай укук жок. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Булардын Кытайдан кыргызча же орусча переводу котормосу жок экен. Ошондуктан буларды перевод сурап жатат. Милициялардан аз информация алсак, булар эгер перевод бере албаса автостоянкага кирет дейт. Требовать этип атышат. Автостоянка биздин милиция бөлүгүбүз алып кетти. Автостоянкага кетти. Негизинен өтө туура иш болду. Анткени буларды Кытай Эл Республикасы жарандарын ушинтип кое берсе, булар ойлошу мүмкүн. Каалаган маалда кирип, каалагандай жүрүп кете берсе болот экен деп. Мыйзам негизи, мыйзам иштеди. Автостоянкага кетти. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ар бир үйгө тынччылык, амандык.